Мыйзам менен тыюу бул коркутуу. А ыйман менен тыюу ал тыйылуу. Адам өзүн тыят. Аны мыйзам тыйбайт. Өзүнүн жүзү, өзүнүн жүрөгү, өзүнүн акылы тыят. Арам оокат жеген жакшылыкка алып барбайт. Бирөөнүн акысын уурдап алган азапта каласың. Жетим менен жесирдин акысын жесең отко күйөсүң деген сыяктуу руханий, ыймандык маселелер адамдын жүрөгүнө орносо, мыйзамы жок деле ошон жемкорлукка каршы күрөш жүрө берет. Кээ бир кыйкырыктар чыгып атпайбы? Биз тазабыз. Алар таза болгондон таза эмес. Ошолорго уурулукка мүмкүнчүлүгү жок болгон үчүн таза. Эгер аларды алып келип коюп койсоң, алар булардан ашып түшөт. Макулсузбу? Түшүнүп атасызбы мен айткан сөздү? Көптөгөн адам уурулук кылбайт, ал уурулукту каалаганынан эмес, уурулук кылууга мүмкүнчүлүгү жоктуктан. Алмаштырып койсоң, алар деле ошону жасайт. Ошон үчүн биздин коом мыйзамдан эмес, ыймандан корккон инсан керек бизге. Мыйзамдарыбыз керемет, укмуш. Өткөндө бир депутат айтты го, 3001 мыйзамыбыз бар, бирөө да иштебейт, бүгүн 3002-син алып келдиңер деп. Мына ушул азаматтардын өзү ошол жерде жүрүшөт да. Анан кантип жемкорлукка каршы күрөшөт? Рим империясы аябай күчүнө кирген мезгилде Цезарьдын бир жакшы сөзү бар да. Цезарьдын аялы ар кандай күмөндөн бийик болуш керек деген. Жена Цезаря должна быть вне подозрения. Ошондуктан бүгүнкү бийлик ар кандай күмөндөн бийик болуш керек. Бүгүн көчөгө чыгып сурап көргүлө. Абдан жакшы, мына Турусбек көчөсүнө чыккыла, студенттер ары бери өтүп атат. Президент тазабы деген суроо бергиле. Өкмөт башчы тазабы деген суроо бергиле. Шаардын жетекчиси тазабы деген суроо бергиле. Жогорку кеңеш тазабы, сот тазабы деп суроо берип көрбөйсүңөр. Ал эмес, силердин университетиңердеги мугалимдер тазабы деп суроо берип көргүлөчү. Эмне деп жооп берет? Анан баары эле жакшы дагы жаркырап турат да, анан жалгыз Мадумаровго жакпай. Жок, сурагыла биринчи. Анан көрсөткүлө күзгү кылып. Же макул эмессизби? Макулмун. Эмне жасай албайсыңар аны? Эмнеге жасабайсыңар? Айткыла да, көрсөткүлө. Коомду тарбиялай турган сиздерсиңер. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары дагы коррупциянын эң төмөнкү батып кеткен жериндесиңер. Неге? Силер дагы сатыласыңар, силер дагы капа болосуңар. Капа болгон кезде капа болгон кишини жерге киргизип бересиңер. Тыйым берип койгон кишини көкөлөтө бересиңер. Жемкорлук десе эле бул галстук тагып алып эле ак үйгө кирип чыгып аткандар эмес. Жемкорлук төмөндөн башталат. Силерден да башталат, мектептерден башталат, дарыгерлерден башталат. Жогорку окуу жайларда экзамен берип атканда башталат. Макулсузбу? Анан келип анан гүлдөйт. Жемкорлукка аябай каттуу жер семирткич берип аткан бул коом.